Бактыгүл Иманбек кызы 6 жыл бою болотту мизи менен басып келе жатат. Кимдер гана жандаган жок, кимдер гана жол тоскон жок. Эмне деген гана үрөй учурган оюндарды, окуяларды көрдү. Мына азыр кулайт деген кризистик акыбалдарга да кептелди. Каратып туруп саботаж жасагандар болду. Жылмайып туруп атын саткандар жүрдү жанында. Кай бир учурларды ишени менен кирип алып далысынан бычак ургандар менен басты. Ташкы күчтөрү бир тең болсо ичтегиси бир тең. Дос дегендери биринин артынан бири анык жүздөрүн көрсөттү. Тескерисинче кас дегендери курч кырдаалда калганч болгон учурларда болду. Айрыкча акыркы саясий чечим күтүлбөгөн чечим болду. Керек болсо президент Садыр Жапаров өзү күтпөгөн чечимди ыкчам кабыл алууга мажбур болду. Мен мамлекетке кыянаттык кылган адамды бир тууганым болсо да аябаймын деген бул сөзүнө бекем турду. Мамлекетти тандады, элди тандады. Дагы эмне керек бизге деп жазат ал. Бермет Биримкулова элдик пикирлерден кыргыз бийлигинин бир өнөкөтү бар, калыптанып да калды. Колтук алышып, шилекей алмашкан достор, жакындар, өзүмдүклөр кош бийлик жаратат. Акаевдин үй бүлөсү, Бакиевдин үй бүлөсү, Атамбаевдин шоопуру, Жээнбековдун инеси, Жапаровдун досу. Бир кынга бир кылыч деген логика бул жерде иштебейт. Керек болсо бир кынга 5-6 кылыч сыйып кетет. Ээлеген кызматы иерархиялык тепкич боюнча ылдый болсо да, өлкө башчыга ынак болгондуктан иерархияны уруп ойнобой жетекчисине тапшырма бере берет. Мыйзамда кызматы кандай бекитилсе, ошонун негизинде иш алып барышы керек. Анда гана тартип болот. Акыркы окуялар кош бийликке чекит коебу десек, тескерисинче кезектегилер таасир талашып, бошогон таасирдүү орундалууга ынтызар болуп жатышат. Ишти алып баруучу министрлер кабинети бар. Өлкөдө болгон кыбыр эткен ишти ошолор көзөмөлдөп аткарышы керек. Мыйзамда да ошондой жазылган. Иш башкармалык өз ишин аткарсын, анын да милдети так жазылган. Болбосо министрлер кабинетин таратып, бардык ыйгарым укукту иш башкармалыкка берели. Ошондо гана жок дегенде ачык болот. Мыйзам менен жашабайлыбы же дагы эле достук менен, тааныштык менен, колтук алышуу менен башкара беребизби? Кош бийлик бул өлкөнүн өнүгүүсүнө эң чоң тоскоол. Бирөөгө 2 башчы болсо иш токтойт. Эл да, мамлекет да ушундан жабыр тартат. Мыйзам үстөмдүк кылсын. Достук достугу менен, мамлекеттик иш мыйзам менен. Улукбек Мусатегин. Өлкөнүн өнүгүшүнө өзгөрүүгө башка жол жок окшойт деген ой келет экен. Туура айтат Улукбек Мусатегин. Менин унаам менен ишим деле жок. Цифровизацияны да көзөмөл кылчу орган бар болсо керек. Президенттин иш башкармалыгынын милдеттерин билип алсак да эч кимге зыяныбыз деле тийбесе керек. Не дедиңиздер деп жазат ал. Рахман азык-түлүк болуп көрбөгөндөй кымбаттай турганын эскертти. Тажикстандын президенти Эмомали Рахман быйыл азык-түлүктүн баасы мурда болуп көрбөгөндөй өсүшү мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу Озодия радиосу маалымдады. 30 мартта ал адистердин анализине таянып, акыркы учурда дүйнөдө болуп жаткан окуялардын, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнүн жана анын терс кесепеттеринин натыйжасында азык-түлүк баалары олуттуу өсүшү мүмкүн экенин билдирди. Рахман калкты айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмүн көбөйтүүгө жана базарды азык-түлүк менен камсыздоого, ошондой эле азык-түлүк коопсуздугун бекемдөө үчүн аракет кылууга чакырды. Бул контекстте президент сууну жана ар бир карыш жерде сарамжалдуу пайдалануунун маанилүүлүгүн белгиледи. Трамп. АКШ соккуларынан Иранга олуттуу зыян келиши мүмкүн. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга каршы мүмкүн болгон соккулар өлкөгө өтө оор кесепеттерди алып келерин билдирип, Ирандан эч нерсе калбай калышы мүмкүн деген пикирин айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Буга чейин маалымат каражаттары АКШ жана Израиль биргелешип Ирандагы ири инфраструктуралык объектиге сокку урганын жазышкан. Анын ичинде Тегеран менен Каредиш шаарларын туташтыра турган бир көпүрө долбоору да бар экени айтылууда. Бул көпүрө жакынкы чыгыштагы эң ири долбоорлордун бири болору күтүлгөн. Аймактагы чыңалуу акыркы убакта күчөп, тараптар бири-бирине жооп чараларын көрүп жатышат. Булак Супер KG.